мушкер болгон Майк Тайсон керемет сөз айтты да. Сен жогорулап баратканда досторуң сенин ким экендигиңди билет дейт. Сен кулап баратканда досторуңдун ким экенин сен билесиң дейт. Кандай керемет. Баягы кыргыздын залкар сөзүн башкачараак айтканда, барга көппөй, жокко чөкпөй деген. Ассаламу алейкум. Женебекке кандайсыз? Тесоктуңуз жакшыбы? Женек азыр Facebook'та ачып көрүп калдым да, Илгиз. Молодец Илгизчи. Ванда саясат карлашып, Аша, Маша, Саша, Сапар деп жүрүп, блудняга кирип жүрүп мынаки Садырова эч кандай бөлбөй, аке. Бардык шарттар түзүп берди эле, мынаки иш кылып атат аке. Сүйүнөсүң да, сүйүнөсүң. Просто сүйүнөсүң. А биздин убакта Аша каякта ишкерлерди иши да жок болчу. Анын жанынан сары болот, икрам, достор бар, ушундай ишкерлердин бар душтетип алып жеп, анан спокойно жүрүп, анан аягын эчтеке жебеген мен соттолуп кетиш керек. Ушундай эле жаштарды колдоп, эме кылса болмок да аке, карачы. Садырова эч кандай бөлбөй, мага жаман сөз айттың эле, сен тияктыксың, бияктыксың, сен тигин кишисиң, сен партияң башка дебечи аке. Бүттүгүнө шарттар түзүп берип атат. Иштегиле, иштегиле. Саясат токтотуп дезе, просто сөз жок аке. Я шок эде. Садыровага таң бериш керек аке. Просто сүйүнөсүң да, көрүп. Бир жагынан сүйүнөсүң, бир жагынан Ашанын жанында жүрүп, ушундай кылбай, эшикке чыгып машинанын астына жатып алгың келип кетет аке. Просто сөз жок аке. Садыровага таң бердим аке. Могу майда балыктарды экен. Чоңдорду эмне көрдүңүзбү? Мына чоңдор деген. Мына моларда эмне көргөн үсү. Мына майдалар мына моундан баштап чыгат. Моундан баштап мына моуга чейин чыгарабыз да. Муну эмне тиги жанакы эң кичинекей малектор жаңы чыккан, икрадан чыккан ошону беребиз. Анан эң чоңдору мына моуну жейт. Мына моун да. Ушундан баштап 10 фарелдер чоң фарел. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Мына кече күнү Нариман Түлөевдин сөзүнөн кийин мен бир жыйынтыкка келдим да. Атамбаевдин убагында мен налог төккөн эмесмин деп. Бүт президенттердин убагында эле налог төгүшкөн эмес. Азыркы Садыр Нуркожоевич келбегенде Кыргызстан мамлекети жок болуп кетмек экен. Бул мамлекет жок болуп кеткенди мамлекети жок адамдар түшүнөт. Мамлекети жок улут түшүнөт. Ушундай мамлекетти сактап калышка мынакей Садыр Нуркожоевичтин салымы чоң. Кече күнү Санкт-Петербургда өткөн саммитте ошол жерде Владимирович Путин өзү сүйлөп атат, айтып атат. Кыргызстан БВП боюнча чемпион деп атат. Мындай ички дүң продукция боюнча Кыргызстан алдыга кетти. Бул не деген бул? Бул Кыргызстан өзүп атат, бүт жагынан, бүт. Кече мен мал чарбасы боюнча сүйлөп айтып атам. Бүт жагынан Кыргызстан алдыда азыр. Стройка жүрүп атат. Өнүккөн мамлекетке башка жакта мигранттар өздөрү эле келет. Мына Кытайдан келип атат, бизге толуп кетти деп чычалап атабыз. Индиядан келип атат, Өзбекстандан келип атат, Бангладеш, Пакистан, башка мамлекеттерден да бизге аябай көп келип атат. Ушунун өзү эле биздин Кыргызстан өзү алдыга жылып атканы. Кудай буйруса, кийинки 5 жылдыкта Садыр Нуркожоевич президент боло турган болсо, Кыргызстан болуп көрбөгөндөй өнү-өзөрүн уже көзүбүз жетип калды. Эмне деген үйлөр салынып атат, үй жокту үйлүү кылып атат. Мына жол жок жердин баарын жол салып атат. Айта берсе толуп турат, темир жолун салып атат, башкасын кылып атат. Эгер жеп ичкен президент болсо, президент өзү жеп иче турган болсо, башкалар да жеп ичпеген үчүн, күнү түн уктабай иштеген үчүн ушундай результат болуп атат. Муну биз чычалабайлы. Жөн эле кыргыз эли Кудайга шүгүр дейли. Кече мен мал чарбасы боюнча да айтып атчам, кээ бирлер туура эмес эме жазып атасың, арашан кою боюнчачы. Биздин Кыргызстан өсүп Кудайга шүгүр дейли. Бул эме бардык нерсе асмандан чечилет. Кудай таала бизге ушундай жардам берип атат, мондай президентти берип атат. Мондай ишти алып барганга азыр айттым го кече, Кытайлар биздин койлорду карап отурат, арашан койлоруна кызыгып отурат, миңдеген койлор мен эми арашан отур калп айттырбаштыр. 2 миллион 100 миң долларга кочкор чыкты десем бирөө эле жазып коюптур, ал мен алтын таштайбай. Ошонун бардыгы Алла Тааладан болуп атыр. Кудай Таала кылып атыр, кадырды көтөрүп атыр, даражаны көтөрүп атыр. Келген мигранттарга деле жакшы мамиле кылгыла. Биз да мигрант болуп Россияда жүрүп, тияк-биякта жүрүп азап чегип көргөнбүз. Мына күч органдары, милиция баарыңар сылык сыпка мамиле кылгыла, эл журт.
Ошолор ушерге келип үй бүлөсүн багып атат. Аларды чиновник дейсиңер. Алар деле карапайым эпте үй бүлөм баксам, акча салсам, үй бүлөм окат кылса деген эл. Мамлекеттин өнү өзүп аткан үчүн бизге кел ошолор иштеп үй бүлөсүн багып атат. Урматтуу туугандар, баарын туура түшүнөлү. Эгер президент жеген болсо бардыгы жемек. Бардыгы жемек. Мына президенттин командасы иштеп аткан үчүн азыр налог мынакей, налогду айтты го президент өзү Шыкмаматовду. Шыкмаматов берген налогдон түшкөн акча азыр эч ким налог төкө албай, төкпөй койбойт. Азыр мына берген эмесинен тышкары Шыкмаматов 40 миллиард сом ашык налогду төгүп атат дейт мынакей. Бул результат. Мурда налогун жетекчилер жеп ичип талкалап бүт чет мамлекет десе кутургандан бүт дүйнөнү кыдырып эс алышчу экен да, бүт дүйнө жүзүнөн үй алышчу экен. Ошолордун бар мурда налогуйларын бар кустуруш керек, төлөтүш керек. Бул акмактар Кыргызстанды жок кылмак экен. Не дейсиз? Мондай президентибиз аман болсун, Садыр Нуркожоевич аман болсун. Командасы менен мына Камчок Кыдырсайыч эмне кылды, канжыгага башын байлап койду, коррупционериңби, эмне деген мафия, эмне деген бандит, эмне деген чорныйлардын бардыгын мамлекетти чорныйлар башкарып калган. Чорныйлар жок болгондон баштап мамлекет өнүп өсүп баштады. Бардык жагын, бүт жагын туура кабыл алыш керек. Путин баа берип аткандай, значит бизди мамлекет алдыда туугандар. Эчтекени жаап жашыра албайбыз. Шибеген капка ката албагандай эле биз да момунда өнүп өсүп атканды капка ката албайбыз. Айыл чарба министрлигине 44 кызматтык унаа тапшырылды. Номер 13 округда кайра шайлоону өткөрүү үчүн 18,5 миллион сом бөлүндү. Жаңы жылга карата аймактарга кете тургандар үчүн кошумча автобустар менен маршруткалар ишке тартылды. Быйыл өлкөнүн ички дүң продукциясы 10%га өсүп, муну менен Кыргызстан ИАЭП өлкөлөрүнүн ичинен лидерге айлана алды. Ошондой эле узап бара жаткан жылы экономикалык жактан пайда алып келе турган бир нече маанилүү долбоорлор ишке ашты. Муну менен катар эле социалдык объектилер да ишке берилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Узап бара жаткан жылы өлкө аймагында бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашты. Алардын катарында эң негизги иделген жана экономика тармагына салымын кошо тургандарга токтоло кетсек. Ушул жылдын жай айларында Ысык көл областында Борбор Азия боюнча эң ири боло турган Ала Тоо резорт Тооложа курортунун курулушуна старт берилди. Бул комплекс курулуп ишке берилсе, миңдеген туристтерди өзүнө тартып, ал өз кезегинде экономикага да пайда алып келмекчи. Касиеттүү Ысык көлдүн табияты көркөм жыргалаң өрөөнүндө тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калчу дагы бир кубанычтуу күндүн күбөсү болуу үчүн чогулуп олтурабыз. Себеби мамлекетибиз үчүн абдан маанилүү Ала Тоо резорт аталышындагы ири туристтик тоо лыжа комплексинин курулушун расмий баштаганы турабыз. Ала Тоо резорт жөн гана комплекс эмес, улуттук экономикабыздын көтөрүлүшүнө олуттуу салым кошо турган, элдин турмушуна жаңы дем болуучу, дүйнө жүзүнө Кыргыз жеринин табиятын таанытып, ата мурасын даңазалай турган чоң ири долбоор. Буюрса Ала Тоо резорт 4 мезгилде тең иштей турган, эл аралык стандарттарга жооп берген, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң ири тоо лыжа жана экотуризм кластерине айланып, бүткүл Кыргызстанды бага турган курортко айланат. Себеби бул жактан түшкөн таза киреше республикалык казынага түшүп турат. Анткени бул курортту мамлекеттин өз күчү менен куруп жатабыз. Ошондой эле быйыл өлкөнүн энергетика тармагында дагы бир катар долбоорлор ишке ашты. Алардын катарында бир нече чакан кестер ишке кирди. Ошондой эле Кеминде күн электр станциясы ишке кирип, кошумча электр тогу өндүрүлө баштады. Мындан сырткары жакында эле Бишкектин четиндеги таштанды иштетүүчү заводду ачылып, анда калдыктар өрттөлүп, андан бир районго жете турган электр энергиясы өндүрүлө баштады. Бүгүн биз ачып жаткан эко технологиялык завод Борбор Азияда азырынча аналогу жок таштандыны утилдештирүү аркылуу электр кубатын өндүрүүчү биринчи ишкана болду. Мындай заводдун курулушу менен Борбор калаабыздын экологиялык абалы олуттуу түрдө жакшырат, жергиликтүү элди электр кубаты менен камсыздоо маселесине дагы салымын кошот. Долбоорго багытталган инвестициянын жалпы суммасы 95 миллион АКШ долларын түзөрүн, заводдун курулушуна 12 гектар жер берилгендигин, бардык каражаттар инвестор тарабынан каржылангандыгын ачык айкындуулук үчүн айтып кетейин.
Быйыл эгемендик майрамы Жалал Абад облусунда өткөрүлдү. Бул күнгө отурлай өлкөнүн бир катар аймактарында 100дөн ашык объект ишке берилип, салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Алардын катарында мектеп, бала бакча жана бир катар ишкана мекемелер бар. Мындан сырткары мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү тынымсыз курулуп, кезекте турган жарандарга турак жайлуу болушуна шарт түзүлүүдө. Үй алабыз деп турган жарандарыбызга батирлердин ачкычтарын тапшыруу саамалыгы Каракол шаарына да келип жетти. Бүгүн биз бул жерде ири долбоор катары Хан Теңири кичи районунун курулуп бүткөн үйлөрүн ээлерине салтанаттуу тапшыруу алдында турабыз. Алгач ак өргөлүү болуп жаткан 420 жараныбызды чын дилимден куттуктаймын. Конушуңар жайлуу болсун. Ушул жерден агарып көгөргүлө. Урматтуу мекендештер, бул Хан Теңири кичи районуна токтоло турган болсок, комплексте 69 блоктон турган 9 кабаттуу үй жалпысынан 3105 батир салынат. Кичи райондо унаа токтотуучу жай, заманбап мектеп, бала бакча, ошондой эле мечит куруу дагы каралган. Мындан сырткары өлкө экономика тармагында дагы бир катар ийгиликтерге жетишти. Алсак салык тармагындагы реформалардын натыйжасында кошумча киреше түшө баштады. Ошондой эле быйыл ички дүң продукциянын көлөмү 10% өсүп, бул көрсөткүч менен Кыргызстан ЭЭП өлкөлөрүнүн ичинен өсүш темпи боюнча лидерге айланды. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногаев, 7 канал. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Айыл чарба министрлигине 44 даана кызматтык автоунаанын ачкычын тапшырды. Белгилей кетсек, кызматтык унаалардын баасы 92 миллион сомдон ашуун каражатты түзөт. Бюджеттик акчага сатып алынган бул кызматтык унаалар министрликтен суу ресурстары кызматына жана балык чарба департаментине берилет. Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин жетекчилиги алдында жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатта агрардык тармак реалдуу сектордун башында турарын, анын башкы кыймылдаткыч күч экендигин билдирди. Агрардык сектор бул жөн гана салттуу тармак эмес, улуттук экономиканын өсүшүн шарттаган стратегиялык тармак. Айыл чарбасында кошумча нарык жынжырын толук ишке ашыруу менен биз ИДПны туруктуу көбөйтүүгө, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана Кыргызстандын экономикалык көз карансыздыгын бекемдөөгө жетише алабыз. Урматтуу замандаштар, Кыргызстанда суу чарбасы экономиканын, айыл чарбасынын жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртуунун стратегиялык багыты. Борборлук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын номер 13 округ боюнча кайра шайлоонун күнүн, ошондой эле аны даярдоого жана өткөрүүгө кетүүчү чыгымдардын сметасын бекитти. Шайлоо 2026 жылдын 1 мартына дайындалды. Республикалык бюджеттен 18 миллион 507 миң сом бөлүнөт. Сметага шайлоону уюштуруу жана маалыматтык камсыздоо, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жана ишке тартылган жарандардын эмгек акысы, тамак ашка берилүүчү суткалык төлөмдөр киргизилген. Борборлоштурулган сатып алуулар, участоктарда техникалык жактан жабдуу, маалыматтык материалдарды даярдоо, окутуу иш-чаралары жана командировкалык чыгымдарда каралган. Эсептөөлөр 15 адамдан турган бир округдук шайлоо комиссиясынын жана 965 адамдан турган 94 участкалык шайлоо комиссиясынын ишинин негизинде жүргүзүлдү. Анын ичине автоматташтырылган саноо урналарынын операторлору жана шайлоочуларды идентификациялоо үчүн жабдууларда кирет, деди БШК. Эскерте кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгын мыйзам бузуулар катталгандыктан жокко чыгарган. Эрежеге ылайык кайра шайлоо 1 айдын ичинде дайындалат, ага мурдагы 14 талапкердин бири да катыша албайт. Манас аэропортуна заманбап жарык белги берүү системасы орнотулууда. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору компаниясы билдирди. Анын айтымында КАТ-3 деп аталган жарык сигналдык система аба ырайынын катаал шартында да авиакаттамдарды коопсуз тейлөөгө шарт түзөт. Ошентсе да конууну ишке ашыруу жөнүндө акыркы чечимди аба ырайынын шарттарын жана учактын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен самолеттун экипажы кабыл алары кошумчаланды.
Быйыл Бишкекте жаңы жылдык салют атылбайт. Бул тууралуу мэрия билдирди. Муниципалитеттин маалыматы боюнча 31 декабрда саат 18:00 Ала Тоо Борбордук аянтында атамекендик артисттердин катышуусунда майрамдык концерт болот. Иш-чара фейерверк атуусуз өтөт. Белгилей кетсек, буга чейин экология министрлиги айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында жаңы жылдык салюттардан баш тартуу чакырыгы менен чыккан. Гемин районунун Боролдой айылында кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жырткыч ак элбирс байкалган. Экология министрлиги билдиргендей, окуя кечки саат 23:20 катталган. Алынган маалыматка ылайык ак элбирс айыл аймагына кирип, бакка чыгып кеткен. Окуя болгон жерге министрликтен Чүй регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери барып, жаныбарды коопсуз шартта бактан түшүргөн. Транспорт министрлиги жаңы жылдык майрамда башка шаарларга кетүүнү каалагандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн кошумча автобустарды жана маршруттук таксилерди ишке тартты. Бишкек автовокзалынан Ысы көлгө, Нарынга жана Таласка 364 пландуу каттам каралган. Кошумча каттамдар үчүн 101 автобус резервде турат. Ушундай эле сандагы автобустар 8 январдан 12 январга чейин резервге коюлат. Билеттердин негизсиз кымбатташына жол бербөө үчүн аларды сатууга көзөмөл киргизилип, автобекеттерде нөөмөт уюштурулду. Транспорт министрлиги абал толук көзөмөлдө экендигин кабарлады. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоочу УНА мамлекеттик борбору жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу кыска мөөнөттүү эс алуу күндөрүнө чыгат. Бул тууралуу борбор билдирди. Мекеме 31 декабрда борбордун бардык бөлүмдөрү жарандарды саат 16:30га чейин кабыл аларын белгиледи. Биримдик 24 филиалы жана Ош аймактык бөлүмү саат 17:30га чейин иштейт. Ал эми 2026 жылдын 1 январынан 11 январына чейин эс алуу күндөрү. 12 январдан тарта мекемеде кадимки иш тартиби уланып, жарандарды тейлөө кайрадан башталат. Ушуну менен биздин 2025 жылдагы акыркы жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Келерки жылга чейин аман эсен болуңуздар. Жаңы жыл сиздерге ийгиликтер менен оомат алып келсин. Ар бир жакшы тилектин артында кажыбас эмгек турат. Эмгегиңиздерден баар таап, үй бүлөңүздөр менен бакубатчылыкта өмүр сүрүңүздөр. Чыгыш календары боюнча келе жаткан жылкы жылы кут болсун. Жылкы эркиндикти, ылдамдыкты, кайраттуулукту символдаштырат. Жылкы жылы адамды кыймылга чакырып, көпкө чейин токтоп турган ойлорду ишке ашырууга, жаңы багыттарды тандоого жана өз жолун тайманбай табууга дем берет. Ат адамдын канаты деп элибизде бекер айтылбаса керек. Жылкы жылы ар бир үйгө береке, кут алып кирип, өлкөбүз байгер мамлекеттердин катарына кошулсун. Бар болуңуздар, биз сиздер менен 12 январда көрүшөбүз. Сак саламатта туруңуздар.